Урматтуу ажекелер, bizde bir iki mesele var. Alımlar menen, sizler menen kеңешип, sizler menen чогуу чечпесек болбойт. Birinci meselemiz урматтуу ажекелер. Сынос боюнча да билем, сынос боюнча абдан жакшы жардам берип атасыңар. 3-4 мечит сызыкка чыгып калып атат. Ушуну көрсөтүп берсеңиздер монитордон. Мынабы ушул прямо тротуарда турат да. Тротуарда турат. Анан мен өзүм мечит курган киши катары билем, мечит бузгандан кийин ордуна мечит куруш керек деп. Но тем не менее ошо силер менен кеңешейин деп, урматтуу ажекеси менен кеңешейин деп, кандай кылсак болот? Кийин азыр мына көрүп бүткөндөн кийин жол жобосун айтып берсеңиз, эгер бул мечитти албасак, ар жагында магазиндер бар экен да. Сунос деп жазып койдук. Ал уже атаңдашып атат да, мечит алынбайбы депчи. Так, дальше көрсөтүңүздөр. Сүйүнбаевдагы мечит, Геологоразведкада. Бул тек Козерог, тротуарга чыгып калган. Ушул мечиттин дагы көрдүңүзбү мынеке? Тротуарда турат. Мына үйдүн створу забор деле кетип 3 метр бияка чыгып тур да. Забор чыккан. Мейлі бул забор калсын, только мону аш керек болду да. Козерогунча леса менен кошуп. Черемушкадагы. Черемушкадагы эме, жанагы. Волгоградский көчөдө. Бул бизге тазалап беришти. Абдыразапов көчөдө, Тилеке Батырдагы көчө бул прямо эмен боюнда турат. Акбуранын боюнда турат. Бул да алыныш керек. Кызыл ушулардын баарын сунос кылыш керек, урматтуу ажекелер. Ушул боюнча bir чечим кабыл алып берсеңиздер, себеби бул маселелерди чечпесек, биз тротуарда кура албайбыз, лотокто кое албайбыз, зеленый зонада болбойт. Ушул маселени ажекелер чечип бериңиздер. Ушул боюнча сунушуңуз кандай, ажеке сиздин? Allah razı olsun. Негизи биздин айтып турган биздин хизматкерлер жинди сүйлөйбүз, жинди алып барган өкүмдөрүн айтабыз. Ошол кылып аткан иштердин баардыгы ошол төп келип атат негизиндечи. Эгерде биздин кандай бир ишкана жерде жол болчу кыла турган болсо, ал алыныш керек. Факт ошондой. Ал эми бул жерде бул мечиттердин боюнча келсек, бул негизи алынат. Бул студенткасы алыныш керек. Аркылы жаңы дааратканаштарга бул алынбаса болбойт. Экинчи маселе, башка мечитти жылдырасызбы? Мына мечит боюнча жана сиз айтып аткан мечит боюнча негизинде бул туура жолго түшүп калганына байланыштуу жамаатка биздин орун басарлар барып түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү бардыгына. Эми аларды